Дуанын кабыл болбоосунун 10 себеби. Ибрахим бин Адхам Басра шаарындагы базарлардын бирөөсүндө баратса, элдер жыйналып: "О Ибрахим, Аллах Таала Куранда мага дуа кылгыла, дуаңарды кабыл кылам" деп убада берген. Биз көп убакыттан бери дуа кылабыз, бирок дуабыз кабыл болбой жатат. Анын себеби эмнеде деп сурашты. Ибрахим бин Адхам: "О Басра эли, 10 нерсенин себебинен жүрөгүңөр катып калган. Ошол себептен дуаңар кабыл болбойт" деп жооп берди. Биринчиси, Алланы тааныйсыңар, бирок буйруктарын аткарбайсыңар. Экинчи, Куранды окуйсуңар, бирок ага амал кылбайсыңар. Үчүнчү, пайгамбарды сүйөм дейсиңер, бирок сүннөттөрүнө ээрчибейсиңер. Төртүнчү, шайтанды душманыбыз дейсиңер, бирок шайтандын жолун жолдойсуңар. Бешинчиси, бейишке кирүүнү эңсейсиңер, бирок бейишке алып баруучу амалдарды аткарбайсыңар. Алтынчы, дозокко түшүп калуудан коркосуңар, бирок өзүңөр дозокко ыргытасыңар. Жетинчиси, өлүм акыйкат дейсиңер, бирок ага даярдык көрбөйсүңөр. Сегизинчи, мусулман бир тууганыңардын кемчиликтерин издейсиңер, бирок өзүңөрдүн кемчиликтериңерди көрбөйсүңөр. Тогузунчу, Алланын неамат кылып берген ырыскысын жейсиңер, бирок шүгүр кылбайсыңар. Онунчу, өлүктөрүңөрдү көмөсүңөр, бирок андан ибрат сабак албайсыңар. Аллах Таала баарыбыздын дуабызды кабыл кылсын. Асмандан жерден ар кандай бале апаттардан Аллах Таала өзү сактап, өзүнүн жалпы неаматтарына баарыбызды бөлөгөн болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат.